Пара беретилген болсо, бул албетте кызматкер өтө катуу жазага алынат. Бир жагынан пара деле коюшу мүмкүн. Пара берген болбойт. Айдоочу мас абалында эч качан ролго отурбаш керек да. Бул бирөөнүн өмүрү үчүн да, өзүнүн өмүрү үчүн да чоң коркунуч жаратат. Маспы жоопкерчиликке тарсын, правасын лишат кылсын. Эми мас абалында унаа башкарган айдоочулардын айдоочулук күбөлүгү алынат. Мындай мыйзам долбоору 1 январдан тарта күчүнө кирди. Буга чейин мас абалында унаа башкарган жаранга 17.500 сом өлчөмүндө айыппул салынып келген, бирок ага карабастан мас абалында унаа башкаргандардын саны азайган эмес. Айдоочулар мас абалында унаа башкаргандардын күбөлүгүн алууну колдогону менен коррупцияда гүлдөп өсүшү мүмкүн деген пикирде. 1 жыл айдоочулук күбөлүгү жок жүргөндүн ордуна 10-20 миң сом берип кутулушу мүмкүн экенин эскертип, жол тескөөчүлөрдүн таза иштөөсүн талап кылышат. Праваны алдырып койгондун ордуна ар түрдүү ыкмаларды кылышы мүмкүн аларчы. Мен билбейм, мен укук коргоо органдарынан да бул жагы. Айдоочу мас абалында эч качан ролго отурбаш керек да. Бул бирөөнүн өмүрү үчүн да, өзүнүн өмүрү үчүн да чоң коркунуч жаратат. Бул неме кылган туура эле деп ойлойм. Өздөрүнө нысап бериш керек ошо май кызматкерлериненчи. Эми законду сактап, мыйзам дегенде туура иштешсе, ачык иштешсе, ошондой жакшы болот да. Маспы жоопкерчиликке тарсын, правасын лишат кылсын. Ошондой эле мнениедемин мен. Ички адамдарды рашатка барса эме боло берет. Аварияларда көпүрөөк кылат да. Ич пайдасы керек эмес өзү. 2022-жылда Ош шаарында 1300дөн ашуун мас айдоочу кармалып, 13 миллион айыппул өндүрүлгөн. Айрымдары коомдук жумуштарга тартылган. Ал эми 2023-жылдын 9 күнүндө эле 19 айдоочу мас абалында унаа башкарганы аныкталган. Министрликтен расмий түрдө айдоочулук күбөлүктү алгыла деген буйрук келелектигине байланыштуу 17.500 сом айыппул чегерилген. Бул мыйзам иштеп башталып элек. Азыр мыйзам биздин президенттин Садыр Нуркожоевдун кароосунда, ушул кароодон өткөндөн кийин бизге тапшырма келет. Эгерде пара беретилген болсо, бул албетте кызматкер өтө катуу жазага алынат. Бул боюнча бир эле биздин ички иштер кызматкерлери, биздин ички иликтөө кызматкерлери бар, коомдук коопсуздук неме кылган жанакы биздин жардамчы блогерлер бар. Ошолор аркылуу бул нерсе эгер аныкталган болсо, бул боюнча өтө чоң айыпка салынат. Ички иштер министрлигинин расмий маалыматына караганда 2022-жылы республика боюнча 13 миңден ашуун мас айдоочу кармалган. Айыппул көбөйгөнү менен 2021-жылга караганда статистика өскөн. Кырсыкты азайтуу үчүн жаңы мыйзам долбоору иштелип чыкканы менен Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев аны дагы сынга алды. Ал парламенттин жыйынында жазанын күчөтүлүшү жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн милиция кызматкерлеринин арасында коррупцияны ого өтөр күчөтөөрүн белгилеген. Эми гаишниктер мындай кылат. Статистика үчүн бир кишини кармайт, протокол түзөт, экинчи кишиден 200-300 долларды чөнтөгүнө салат. Бирок статистика 50%га азаят. И биз ойлонуп калабыз, гаишниктер жакшы эле иштеп аткан турбайбы? Азыр мас абалда аз эле айдайт турбайбы деп биз ойлонуп калабыз да. Бирок кандай болбойт да, биз билебиз да, Кыргызстанда кандай болот экен. Тилекке каршы ушундай болуп калат да. Бир күндө бир кишини мас абалда кармасаң, 200-300 доллар чөнтөгүнө салсаң болот. 5 күн иштесең 1,5 миң доллар. Bir ай ичинде 6 миң доллар тапса болот. Чоң эле коррупция болот да. Бизнес болот да, жакшы бизнес болот, сонун бизнес. Еще тем более УКМК, судьялар, прокурорлор эч качан кармалбайт, милиция эч качан кармалбайт да. Депутаттар кармалбайт, башкалар кармалбайт. Кыргызстанда мас абалында унаа айдагандын кесепетинен жыл сайын 80ге жакын жаран каза болот. Улуттук статистика комитетинин маалыматында 2017 жана 2020-жылдары көрсөткүч эң көп катталган. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Бейтарап, Ош шаары.